Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарабыз. Анда амалдарды аткарып жатканда биринчи көбөйтүү жана бөлүүлөр аткарылмак. Бизде жалаң гана бөлүү экен. Биринчи ушул бөлүүлөрдү аткарып алалы. Биринчи 6,5-тен 3-тү 3-төн 2-ге бөлүп алалы. Анда бул бөлчөктү биз буруш бөлчөккө айландырабыз керек. Ал үчүн 6-ны 5-ке көбөйтөбүз. Жана 3-тү кошобуз. Бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Бөлөбүз 3-төн 2-ге. Эми 6-ны 5-ке көбөйтсөк 30, 3-тү кошо турган болсок 33 бөлүмүнө 5. Эми бөлүүнү аткарып жатканда биринчи бөлчөктүн өзүн жазып алчу элек. Ал эми экинчи бөлчөктүн тескерисин жазып көбөйтөбүз. Мында көбөйтөбүз 2-ден 3-кө. Бул жерден 3 менен 5 кыскарбайт, экөө тең бирдей санга бөлүнбөйт. 33 менен 2 дагы кыскарбайт. Анда 3-тү 33-кө көбөйтөбүз. 99, 5-ти 2-ге көбөйтөбүз. 10. Экинчи. Бул бөлүүнү аткарып алалы. 28,5-тен 4-тү бөлөбүз 13,7-ден 5-ке. Анда бул бөлчөктү буруш бөлчөккө айландырып алчу болсок, 28-ди 5-ке көбөйтөбүз. 4-тү кошобуз. Бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Бул бөлчөктү айландырып алсак, 13-тү 7-ге көбөйтөбүз. 5-ти кошобуз. Bölümünü 7 өзү жазылат. Анда 28-ди 5-ке көбөйтө турган болсок, 140, 140-ка 4-тү кошо турган болсок, 144. Bölümünü 5 өзү жазылат. 13-кө 7-ни көбөйтө турган болсок, 91. 91-ге 5-ти кошо турган болсок, 96. Bölümünü 7 өзү жазылат. Эми биринчи бөлчөктүн өзүн жазып алабыз бөлүүнү аткаруу үчүн. Экинчи бөлчөктүн тескерисин жазып көбөйтөбүз. Башкача айтканда 96-ны бөлүмүнө 7-ни алымына жазабыз. 7, 96. Эми 144 менен 96 кыскарат. Мен билгенден 12-ге кыскарат. 24, 24-кө да кыскарат экен. 48, 48-ге да кыскарат экен. 96, 144, 96-га бөлүнбөйт, Анда 144 менен 96 экөө тең 48-ге бөлүнөт экен. Бөлө турган болсок, 96-ны 48-ге бөлө турган болсок, 2-ден тиет. 144-тү 48-ге бөлө турган болсок, 3-төн тиет. 3-тү 48-ге көбөйтсөк 144. 48-ди 2-ге көбөйтө турган болсок 96 келип чыгат. Анда 48-ге кыскартып койдук. Эми 3-тү 7-ге көбөйтө турган болсок 21, 5-ти 2-ге көбөйтө турган болсок 10. Бул жерден 24-тү кантип тапты деп ойлоп жатсаңыздар керек. Мен оюмда бөлүп көрдүм. 96 48-ге бөлүнөбү жокпу? 144 48-ге бөлүнөбү жокпу? Текшерип көрдүм. 12-ге бөлүнөт экен, экөөнүн тең 12-ге бөлүнөт экен так билет болчумун. Ошондуктан 12-нин көбөйтүндүлөрүнө, то есть 12-ни 2-ге көбөйтүп көрдүм, 24. Экөө тең 24-кө бөлүндү. Кайра 24-тү 2-ге көбөйтүп көрдүм, 48. Экөө тең 48-ге бөлүндү.
Андан кийинки сандарга бөлүнбөй калды. Ошондуктан 48-ге экөөнү тең бөлүп койдум. Үчүнчү амалыбыз бул бөлүүнү аткарып алалы. 1,16-дан 11-ди бөлөбүз 2,4-төн 1-ге. Буруш бөлчөккө айландырып алсак, 1-ди 16-га көбөйтөбүз жана 11-ге кошобуз. Бөлүмүнө 16 өзү жазылат. Муну айландырып алсак, 2-ни 4-кө көбөйтөбүз жана 1-ди кошобуз. Бөлүмүнө 4 өзү жазылат. Анда 1-ди 16-га көбөйтсөк 16, 11-ди кошо турган болсок 27. Ой, 16. 2-ни 4-кө көбөйтө турган болсок 8, 1-ди кошо турган болсок 9. Эми бөлүүнү аткарып жатканда биринчи сан өзү жазылчу эле. 27 бөлү 16-ны жазып алабыз. Ал эми экинчи сандын тескерисин жазып көбөйтчү элек. Анда көбөйтүү 4 бөлү 9 болду. 4-тү алымына, 9-ду бөлүмүнө жаздык. Эми бул жерден 27 менен 9 экөө тең 9-га бөлүнөт. Анда 9-га бөлүп алабыз. 9-ду 9-га бөлсөк 1, 27-ни 9-га бөлсөк 3. 16 менен 4 дагы 4-кө бөлүнөт. Экөө тең. Ошондуктан 4-кө бөлүп коебуз. 4-тү 4-кө бөлсөк 1, 16-ны 4-кө бөлсөк 4. 3-тү 1-ге көбөйтсөк 3, 4-тү 1-ге көбөйтсөк 4. Анда биздин бул мисалыбыздын, бул амалыбыздын жообу 4-төн 3 келип чыкты. Эми 3-чүкен 4-чү деп бул кошууну аткарып алалы. Анда биздин биринчи амалыбыздын жообу 10-дон 99 чыккан болчу. Экинчи амалыбыздын жообу 10-дон 21 чыккан болчу. Бул экөөнү кошуп алалы. Кошо турган болсок, 99-га 21-ди кошсок 120. 120-ны 10-го бөлө турган болсок 12. Бул жерден биз жалпы бөлүүчүсүн таппай эле кошуп койдук. Себеби бул жерде 10дор бизде окшош. Эгерде 10 окшош эмес боло турган болсо, биз эң кичине жалпы бөлүүчүсүн таап кошот элек. Кийинкиси, бул узун сызык бизде бөлүү дегенди билдирет. Демек биз бул жерден келип чыккан туюнтманы бул туюнтмага бөлүүбүз керек. Кийинки акыркы амалыбыз. Анда биздин бул жердеги туюнтманын жообу 12 деген сан келип чыккан. 12-ни биз бул амалдын жообуна, башкача айтканда 4-төн 3-кө бөлүүбүз керек. Бөлөбүз 4-төн 3. Бөлүүнү аткарып жатканда биринчи сан өзү жазылчу эле. Экинчи сандын тескерисин жазып көбөйтчү элек. Анда 4 алымына 3 бөлүмүнө жазылат. 12 менен 3-тү биз бүтүн сан менен дайыма бөлүмдү кыскартабыз. 12 менен 3-тү кыскартып алалы. Кыскарта турган болсок, 12-ни 3-кө бөлсөк 4, 3-тү 3-кө бөлсөк 1. Эми 4-тү 4-кө көбөйтсөк 16, 16-дан, 1-ден 16, 16-ны 1-ге бөлө турган болсок 16 деген сан келип чыкты. Анда биздин бул туюнтмабыздын жообу 16 деген сан келип чыгат экен.